Руслан акын тартуулайт. Можете ехать, только байке передумал. Твою мать, ты чё, а? Хочешь быть неудачником, как твой папа? М? Не называй его так. Ты же сам его так называл. Щенок неблагодарный. Я тебе добра желал. А ты в лицо мне плюнул. Не звони мне больше, понял? И помощи не проси. Еды? Bilgin olunca. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Atama geldim. Өткенде чатак чыгарган балдар менен жүрдүң беле? Ооба. Жүр энди. Куран окуганды билесиңби? Билем, бирок баракты карап окучумун. Ушул окуган Куранын согу момун мусулмандар тууганыбыздын арбагына багыштадык. Үмүттүүгө алган күнү кечээ бештин төөнөн насыр. Куранды биле жүр. Атаң арбагына багыштап окугун өзүңө сооп болот. Ата, мен жалғыз қорқып атам. Атай менен Төлөгөн байкем кафени сатайын деп атышат. Ана мени жок сатпагыла десемчи, алар
Мени ушуп салышты. Ата, жок дегенде апам таап, апам менен жашайлычы. Мен сизди, апамды сагынып атам. Амир, как ты? Почему у тебя одежда грязная? Я просто упал. У тебя ничего не болит? Нет. А с кем вы живете? С дядей Толиком. А он кто? Папин брат. А где Саматай? Почему не приходит? Он помогает с документами дяде Толику. Пожалуйста, скажи ему, пусть он ко мне зайдет. Амир, ты у нас один из лучших учеников. Не пропускай школу, хорошо? Ладно, иди. Амир, а где твой рюкзак? Он в классе. Ну ладно, иди. Назира Булатовна, можно выйти на минуту? Хорошо, только быстро. Амир, кандайсың? Жакшы. Атай байкең кайда? Жакшы жүрөбү? Ооба. Бул жерде бир нерсе деп жүрөсүңбү? Обедке деген акчамды жоготуп алдым. Рахмат. Сабакка киресиңби? Ооба, буфеттен кийин барам. Макул, жакшы алай. И, баса Амир, атайга айтып койчу, менин фотоаппаратымды по мектепке алып келсин, макулбу? Макул. Амир, угатасың мени? Артыман кайталай бер, Аузу биллахи мина шайтон раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахмани рахим. Малики яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Кафени саттыңарбы? Сен сатпады өдүңбү? Саткан жокпуз. Чын элеби? Ооба. Жыргал аке, мен азыр. Тур, күч салбай сагынгачы. Сени завуч мектепке кел деди. Анан жана кыздын фотоаппаратын алгандан кийин кайра бербейсиңби? Сагынгачы бар. Башым оорутпай. Салам алейкум, Жакып аке. Жыкы дебечи. Канча айтам мен сага? Алейкум ассалам. Унутуп калып турум.
Америкада таң атты го. Жумуш жокпу? Мени жумуштан айдап салышкан. Тагырага мен өзүм кетип калдым. Атай, Сагынбай экен кафесин сактап калыш бул чоң эрдик. Азаматсың сен. Мен ойлогом аны өзүм иштетсем деп. Бирок аз кайра туура кылдымбы деп жаман болот атам. Токтоп турсаң, мен аз кайра чалам. Ме, жаз тетека. Өнөктөш деп жаз. Неге? Биринчиден, сага 18 жаштан ашкан өнөктөш керек. Анткени мыйзам боюнча расмий түрдө уюм ачыш керек. Ал иш кагаздарды сага жүргүзгөнгө болбойт. Экинчиден, кафеге керектүү иш кагаздардын баарын топтоп чыгыш керек. Иш, кагаздар. Мен Ирина Кайратовна деп ойлоп кеттирмин. Үчүнчүдөн, тамактардын тизмесин аныктап, алардын нарк баасын билиш керек. Кафенин ички жазалгасына, тышкы жазалгасына, маркетингке, ачылышына акча керек. Орусча сүйлөп салдыңыз го, Эми маркетингдин кыргызчасы маркетинг эле болот. Же эмне базарлама деп алмак белек аны. Сом деп жакшы жаздың. Эми өзүңө түшүнүктүү болдубу? Ооба. Башым катып эле кандай кылам деп. Мунун баарын каяктан билесиз? Мыкты ишкер болом десең, китептерди көп оку. Эми өнөктөштү каяктан тапсам? Сага ишеничтүү, чынчыл, жакшы өнөктөш керек. Андай тааныштарым жок да. Төлөгөн майкем кетти. Рахат болсо эми араң 17-ге чыкты да. Эми өзүң жакшылап ойлонуп көрчү. Балким кошуналардын арасынан чыгып калаттыр бирөө жарым. Жок ай. Орозбай экеби портер айдаган. Болбойт ал. Сизби? Ооба, мен. Чын айтсам, көптөн бери кыялданып жүрчү элем. Өзүм бир жакшы иш баштасам деп. Бирок кайсыл тармактан башташты деле билбей жүргөм. Болбосо ишти кантип жүргүзүш керек экенин билем, Кудайга шүгүр. Сен экөөбүз аябай сонун өнөктөш болобуз. Коюңузчу Борунбезби. Сиздин биринчиден акчаңыз жок. Ой, ал маселе эмес, табылат акча. Мейли. Бирок бутуңуз баспайт да. Еще бул сферада опытыңыз жок. Мага кандай партнер болосуз? Мен бул тармакта тажрыйбам жок болсо дагы тоодой болгон билимим бар. Бутум баспаса дагы кафенин ички иштерин көзөмөлдөп бере алам. Колдон келишинче тамактарды ташып жардам бере алам аракет кылып. Жок, болбойт. Кирген клиенттер сиздин кебетеңизди көрүп качып кетишет го. Тарындыңызбы? Барчы. Жардам берейинби кайка? Кереги жок. Аман болчу.
Баламды өзің сақта. Менің көзім өткөндөн кейін баламды қорғала көрбе. А сіз мен менен 5-ке барасыз ба, 5-ке? Мен сіз жоқ 5-те, не қылам 5-те? Oğlunuzun niyeti жақсы кен. Düz kettik. Қайқа апа? Меккеге жетмейін, қайра артқа қайтпаймыз. Меккеге? Қазақстаннан өткенден соң Каспий келеді. Паромға отырып Азербайжанға келесілер. Ondan Türkiye'ye ötesiler. Ve Suriye'ye ötesiler. Suriye? وقف مكانك! وإلا راح أكسر عصابك! وريني ملابسك! فرجيني ملابسك! Kudayım özü geçirsin sen. Babamdı kaydan fırıldasın malamayın. Papa. Biz Musulmanbız, ötkür koğlan çaylanayından. Ben seni şunca жақсы көрем. Мен де сізді жақсы көрем, апа, мен де сізді жақсы көрем да. Жайсың бе? Органик алып берчи. Қайықта органик, ақшам жоқ. Атам дайым алып берчи. Мен бүгін кафеде болом. Кечке иштейм. Мектептен кейін үйгө түз кел. Ары бери жүрө бербей. Органик алып берчи. Қайықта органик, ақшам жоқ. Атам дайым алып берчи. Жырғал аке, жардам берели. Өзүңө жардам берип алчы. Бас кеттик. Родной, экөөбүз могу кафешканы смело иштетмекпиз. Бирок Жыргал брат айткандай болбойт бизге. Сен мага лучше партнер таап берчи. Желательно акчасы бар. Ал жөн эле документтерге кол коюп жүрө берет. Мен болсо бул жакты иштете берем. Так. Эртерээк партнер таап
Үйдің кредитін төлеш керек. Тегіл атам машинасы да ломбардта да. Блин. Ты Айтыноқтың фотоаппараты бар да. Родной, баяқта бір серьезный брат мен движение қылтам дедім біле. Давай ошо айтып көрөбүз. Балки мақұл болот. Братанға бір-екі сөзім бар эле. Атлетчикам. Киргизейин бе? Не, депозитті алып келдің бе? Жоқ. Братан, мен бір тема үшін келдім, серьезный тема. Жөніне келбейм, білесің ғой? Не, үйге да бұт киіммен кіресің бе? Шешпейсің бе? Не тема? Чын айтсам, братан, мен да депозит жоқ сілері қошыланға. Бирок, дос балам, кафешкасы бар. Ошон биз точка болсақ болады. Ал жерің палево емес пе анан? Жоқ, братан. Салам халал деген кафе. Братан, вообще палево болбойсуңар. Ичи да даяр, тап-таза. Ошол досуң экөөң бир тесттен өтөсүң. Анан дальше байкайбыз. Телеграмдан инструкция келет. Азыр бошсуң. Хорошо. Да. Алло? Чё там, родной, братан, мен слышишь мы? О, брат, слышишь? И вообще это не телефонный разговор. Кечне жолшабыз. Алло, ассалаумалейкум, Акылбек баке. Бұл Атай, Сағынның баласы. Атай. Рас шалқаларың ба? Мен Сағынға çalsam телефонын алып айтады. Бары жақшылау я? Бүгінгі күнгі обед керек пе? Керек, жемеш порция. Егер жетіс алсаң алып кел, болбосо башка бирөөлөргө айтайын. Жоқ, жетем. Албай тұрыңыз. Мақұл, мен күтем, е? Ай, чоң жігіт, сумкаңары алдың алчайламай. Байке, тоқтат қоз бұл. Тамаңыздар татты болсын. Атай. Ақшаңды беріп қойыншы.
Атаңдын ишин улантатсың, азаматсың. Азыр кафені иштетиштеле өтө оор. Билесиңби, азыр мына бизде кафелер ачылбай жатып эле жабылып атат. 90%. Мен сага ишиңе ийгилик каалайм. Рахмат байке. Бирок мага азыр кафени ачыш үчүн акча керек болуп атат. Мен сага эми эч кандай жардам бере албайм, балам. Инвестор же партнер издесеңчи, мындай ишеничтүү адам табыш керек. Акчага өзүнчө мамиле жасаш керек. Акчанын баркын билиш керек. Жакшылык каалайм сага. Амир. Амир? Алло? Какта жүрөсүң тентип? Ой, бартам, жөө бартам. Неге? Өзүң жол керек, акча бербей койсоң, не аны не кылайын? Бол батыраак. Ёлки, родной. Ташып келгенче кол сымай болду. Мынча продуктны эмне кыласың? Дышайын исаке тамак жазып атам. Баса. Сен бир адам эмне болду? Жооп бердиби? Макул эле. Бирок бир тесттен өтүш керек. Эмне тест? ОРТбы? Оаса ОРТ. Эртең саат ачылам. Даяр бол. Жаман жашырдың ғой. Айта бербейсиңби? Досум. Ал жакта движение совсем башка. Эгер экөөбүз ошол тесттен өтүп кетсек, экөөбүз сразу дойлого отурабыз. Моюнтуп кыйналып пакеттериңди ташыбайсың. Сенин жумушчуларың ташыйт аны. Кафени жөн эле гүлдөтүп саласың. Амир. Мектептен кийин үйгө түз кел. Уктуңбу? Ой, уктум. Амир, сауыч келиптир. Эшикке чыгасың, мен жокмун. Кайка кетти десечи? Мен төлөгөн майкең менен документтерди бүтүрүп жүрөм. Бол. Здравствуйте. Амир, как ты? Хорошо. Есть кто дома? Нет, никого нет. Атай с дядей Толиком документы собирать поехали. Есть у тебя номер Толика Байке? Нет. У Атая есть, а у меня нет. Ладно, поехали в школу, там поговорим. Алло, ассаламу алейкум, Акылбек байке, кандайсыз? Алейкум атай. Бүгүн кечекидей эле 25 порт алып барайынбы? Эми бүгүн самса менен эле тамактанабыз го бүгүн. Мейли. Эртеңчи? Атай, чын айтайынбы? Сен кечеги тамагың эч кимге жаккан жок. Мындан кийин биз башка эле бирөөлөргө буйртма беребиз го. Акылбек байке. Мага аябай акча керек болуп атат. Инем экөөбүз эле калдык. Атай,
Жакшы ашпозчу болуш үчүнчү тамак жасаганды жакшылап үйрөнүш керек да. Антса сен тез эле банкрот болуп каласың. Же болбосо бир башка иш менен алектенишиң керек да. Кеч болуп кетелик да. Кечирип кой мени. Амир! Алло. Алло, Атай. Кандайсың? Мен фотоаппараттын сурайын дедим эле. Айтып мен азыр бошоп айтам, анан сүйлөшөлүчү. Амир, кандайсың? Ата үйдөбү? Жок. Кафеде. Кайсы кафеде? Алып барайынбы ошол жака? Мен азыр,
Айтунук, сен не алып жүресің? Қандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Не бүтештің барын жауап саласың? Мен сенден фотоаппаратты сурайын деген элем. Мага аябай керек болуп атат. Бересиңби? Ал деген. Өткөндө келіп, досым үйүнө алып калыптыр. Азыр чалып көрбөйсүңбү? Балки мен жолдон ала кетем. Ал деген телефонун сындырып алган. Обязательно фотоаппаратка тартыш керекпи? Телефонго эле тартып тур да. Анын айырмасы эле жок го. Айырмасы бар, атай. Мен проектим эртерээк бүтүп, университетке жөнөтүшүм керек. Ал фотоаппарат меники го. Мен окууга өтүшүм керек да. А сен эмне келдиң? Тур мектепке бар. Мен мектептен келгем. Анда сабагыңды жаз. Бүгүн эч нерсе көргөн жок. Башымды оорутпачы. Тур бар. Үйгө бар. Койчу. Үйдөн жазып корком. Качанга чейин коруп жүрөсүң? Алып келчи бер. Тур. Айтурук, түшүнүп койчу. Мен сага эртең жакында берем, фотоаппаратты берем. Амир, Айтунук, жардам берип кой алачы? Кандай экен? Кичине бир нерсе жетпегендей. Мага да жаккан жок. Интернеттеги бардык видеолорду карап чыктым. Атам шорпосуна деги окшобой койду. А сен эмнеге атаңдын рецепттерин интернеттен издеп жүрөсүң? Ал видеолорду канча көрсөң да, даамы баары бир башкача болот да. Болду, рахмат силерге. Силер бара бергиле. Сен үйгө бар. Эме фотоаппаратымды берем. Етті мұздақ суға салыш керек. Азаматсың балам. Doğru. Сөзсіз түрде сөйгі бар ет бош керек. Қой тұр балам. Азыр тұз салбай тұр. Жер жеміштер бір борқ етіп қайнағандан кейін анан сал. Шорпону шашпай, бийик сапырыш керек. Ошондо кычкылтек болуп, шорпонун дагы соңун чыгат. Жакшы кайнап чыктыбы? Эми лавыр жалбырактарын алып ташта. Калтырып койсоң шорпо кычкыл болуп калат.
О, атаң өз жасағандай эле болуптур, азаматсың. Мындан ары менен аласызбы тамакты? Анан кимден алмак элем? Сенден алам. Маңына койчу да. Азыр. Ай, рахмат. Эртең кандай тамак жасап келейин? Канча порция? Баса эртең менин туулган күнүм. Жумушчуларга дасторкон жаям. Сен магачы 5 килограмм күрүч плов басып бересиңби? Албетте. Бирок продукттун акчасын азыр эле бериңизчи, суранчы. Берем. Сен өзүң да келип отурасың, э? Мындан эртең күтөм сени. Аш үчүн азыктардын туура пропорциясы өтө маанилүү. Ашка сары союздерден колдонсоң жакшы болот. Анткени булардын суусу азыраак, жакшыраак куурулат. Не телефон өчүк? Бир классташ кыздын фотоаппаратын алып, Даярсың, бас кеттик, бол, бас. Кайка? Мен заготовканы бүтүрө элекмин. Эртең кечен бүтүрүш керек аны. Йоо, сен дама типсиңби? Кайдагы заготовка? Бүгүнкү тесттин өтпөсөк 10.000. Болду. Партнер жок. Кафешка прощай болот, болчу, басчы. Бол, кутукун сен. Азыр, Давай. Эмне алыш керек? Соль? О, йоттолгон. Тамаша. Короче, бул синтетическая реклама. Бирок бул жөнүндө эч ким билбеш керек. Уктуңбу? Жигиттер. Салам достор, силер менен Шамшер. Бизди колдоп, жакшы көрүп жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз аябай аракет кылдык. Эгер кийинки серияларды күтпөй дароо көргүңүздөр келсе, анда биздин атайын Азо стриминг тиркемесин жүктөп көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары дагы көптөгөн кино тасмаларыбызды тартуулайбыз. Шилтеме ылдый жакта.